Салам достор, менин атым Эркайым Касымбекова. Мен 17 жылдан бери Германияда жашайм. Бул жерден магистратураны бүтүп, түз эле психикалык ооруган адамдарды карай турган организацияга орношуп, ошол жерде 8 жыл бою практикалык жана теориялык түрүндө билим алып келдим. Психология боюнча билим алып иштеп дагы көп тажрыйбаларды чогулттум. Азыр болсо ошол онлайн Кундуз Таштанованын наставничествосуна окуучу болуп келдим. Ушул проект, Кундузанын проектиси мага менин болгон тажрыйбамды, психология боюнча болгон билимдеримди мекендештерим менен бөлүшкөнгө сонун мүмкүнчүлүк берип жатат. Эмне үчүн кыргыздар европалык адамдарга кызыгат? Эмне үчүн ушул адамдардан келген кийимдер, оокаттары, бардыгы кинолору ушунчалык кызык болот? Булардын жашоосу эмне үчүн? Ушул суроону билген үчүн ушул ичимдеги болгон таска болуп, мен дагы бир 17 жыл мурун Германияга келгем. Көрсө, бул жакта индивидуалист деген нерсе бар экен. Индивидуалист деген адам кандай болот? Адам жаратканыбыздан келгенде индивидуалист болуп келет. Ар бир адамдын өзүнүн көйгөйлөрү бар. Кичинекей кезинен баштап каалаган нерселери бар, каалабаган нерселери бар. Ошентип отуруп, бул жерде индивидуалист адамдар аябай өнүккөн. Булар өзлөрүнүн ошо жараткандан берген касиетин сезишип, ошол күчү менен жашаганга акылары бар. Өзлөрүн өзлөрү өнүктүрүп, кандайдыр бир чоң ийгиликтерге жетип, өзүн өзү өнүктүрө алган адам, ал башка адамдарга дагы пайдасы аябай көп болот. Ошондуктан кыргыздар көп кызыгат европалык адамдарга. Биздин өзүбүздүн воспитаниябыз кандай болот? Кичинекей кезибизден баштап ошол индивидуалисттик нерсе биздики басылат. Менин ата-энем эмнени каалап атат, мугалимдерим эмнени каалап атат, башка чоң адамдар эмнени каалап атат, ошол значит менин каалоом экен деп тренировкадан өтөбүз биз деген. Баарыбыз ошондой жесткий тренировкадан өтүп, өзүбүз эмнени каалап, эмне талантыбыз эмнеде экенин билбей калабыз. Ошондуктан аны билген адамдарга биз тартылат экенбиз. Эми мен азыр онлайн курс даярдап жатам өзүмдүн окуучуларыма. Ошол менин курстарымда Европага чейин келип, бул жерден ал нерсени үйрөнбөстөн, мен өзүм личный тажрыйбаман окуучуларым менен бөлүшкүм келет. Алар өзлөрүн өзлөрү кантип тапса болот, өзлөрү менен эң биринчиден кантип таанышса болот, алар ким? Ошондой суроолорго жооп чогуу издеп, ошондой мүмкүнчүлүк болгонго аябай сүйүнүп жатам. Андан сырткары мен деген жазуучумун. Көп негизи кичинекей кезимден баштап дневниктерге көп жазчумун. Ошол каалоом калган, көп жылдан бери калып, жазып жүрүп, ошол нерсе мага аябай жагат экенин түшүнүп, азыркы учурда бул жактагы онлайн журнал немецкий, ошол жака немисче тилинде өзүмдүн ушул мигранттардын жашоосуна болгон ой пикирлеримди жазам. Бул жерде көбүнчөсү ошол мен манкуртизм деген темага аябай кызыгам. Манкуртизм тема бул менин үчүн манкуртизм бул оору. Көп башка өлкөлөрдөн келген адамдар Германияга өзлөрүнүн культуралык идентикасын унутуп калышат. Ошол өзлөрүн өзлөрү унутуп, бияктын системасына аябай кул болуп, аябай кирип, өзлөрүнүн ата тегинен берген энергиясын, тамырлары менен болгон байланыштарын мындай кесип салышат. Бирок өзлөрү эмес, коомго байланыштуу, коом ошондой шарттарды өзлөрү менен өзлөрү болуп калганга шарттарды түзүп бербейт. Бул жерге келген адам сразу бул системага кирип, окуш керек, иштеш керек, баардык мондай бир список жазылгандай
правилалар бар, эрежелер. Ошол эрежелерди кылыш керек ар бир адам. Башка выход жок. Өзүм дагы ошондой абалда калып, көп жыл бою кул болуп жашагам. Бирок ал абалдан чыгып, азыр ошондой темаларды мен ойготуп, ошол журнал аркылуу дагы өзүмдү мигрант катары позиционировать этип жазам. Жана башка бул жактагы коллегаларым менен азыр жаңы проекттерде иштеп атабыз. Ал проекттерде биз мигранттардын ушул ата мекенин жоготкон кандай дарт болот, ошол теманы козгоп, өзүнчө группаларды түзүп, мигранттар менен ошол темалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул жерде мигранттар аябай көп, кыргыздардан башка дагы Өзбекстандан келген, Тажикстандан келген, Россиядан дагы, Ирандан, Турциядан келген мигранттар аябай көп. Бирок бул тема ата мекенин жоготкон дарт канчалык чоң экени табу болуп эсептелет. Бул коомдо аны эч ким билгилери келбейт, политиктер билгилери келбейт. Ошон үчүн мен дагы ушул өзүмдүн кызыккан темамды улантып жатам. Немис тилинен сырткары мен кыргызча жана орусча жазам. Орусча бир нече рассказдарым Новая литература Кыргызстана деген сайтка публикация болгон. Бирок ортодон көп жыл өтүп кетти. Германияга келип, 2-3 жылдан кийин ушул жазган таланттарым ойгонуп баштаган, анан аябай рассказдарды жазгым келип, жазып, ошол жака жөнөткөндө аябай жактырып чыгарышкан. Анан кыргызча да жазып баштагам. Көп тренировка кылып жазып, ошол жаңы бир роман жазгам, «Алтынчы бөт» деген, ушу манкуртизм темасы менен байланыштуу роман. Аны жазып бүттүм, Кудайым буйруса, жакында ошол принтке даярдап, аны дагы китеп катары кылып чет өлкөдө жүргөн кыргыздарга сунуш кылгым келет. Адам өзүн өзү тааныганга эч качан кеч эмес. Канча жашта болбойлук, ар дайым жаратканыбыз бизге өзүбүздү тааныш үчүн жолдорду ачып берет экен көрсө. Жалгыз гана өзүбүз ошону каалашыбыз керек, каалап чечим чыгарышыбыз керек. Өзүмдү тааныгым келет, бактылуу жашагым келет дегенде анан жолдор ачыла баштайт. Менин курсумда, Кудайым буйруса, мен ар кандай психологиялык техникалар аркылуу силердин ички дүйнөңүздөгү болгон байлыктарды чогуу чыгарганга аракет кылабыз. Ар бир адамдын ичинде ушунчалык чоң байлык бар, ушунчалык чоң күч бар. Аны тапкан адам башка адамдардан анчалык көз каранды болбой калат экен. Ичинде эркиндик сезим болот. Бардыгыбыз эркин болгубуз келет, бирок башка адамдар менен дагы чогуу да болгубуз келет. Ушул эки жараткан бизге ушул эки базовый көйгөйдү берген. То есть потребность жалгыз дагы болгум келет, өнүккүм келет, жана башкалар менен дагы байланышта болуп жашагым келет. Ушул эки көйгөйдүн ортосунда болгон конфликттер ичибизде ошол борьба деп, ичибизде согуштуу ошол нерселер чыгарат. Бирок бир өзгөчө методдор менен ар бир адам өзүн өзү ачкычтап, өзү менен гармония болгонду үйрөнсө болот экен. Өзү менен өзү гармонияда болгон адам албетте өзүнүн туугандары менен, жакын бир туугандары менен, балдары менен дагы гармонияда жашаганга алы жетет экен.